Бекзаттын 11 жашар дом интернатта окуйт экен, ушундай бизге белеги келди. Финансы полициясынын башчысы Сыймык Жапыкеев интернаттагы 11 жашар Илеев Бекзатка жаңы жылдык белек катары телефон жана таттууларды берди. Бул жөнүндө Сыймык Жапыкеев Facebook баракчасында Артем Новиковдон челленджди кабыл алдым. Флешмоб уланууда. Бекзат тарткан сүрөттү кабинетиме илип койдум деп жарыялады. Урматтуу, саламатсыздар, урматтуу бөбөктөр, инилер, окуучулар, баарыңарды жаңы жылыңар менен куттуктайбыз. Бүгүн бизге билим берүү министрлигинен ушундай Илеев Бекзаттын 11 жашар дом интернатта окуйт экен, ушундай бизге белеги келди. Картинка жаңы жыл, жаңы үмүттөр деген. Бул рахмат Бекзатка да биздин да белегибиз бар. Бир телефон, анан мындай шоколад, паттуулар азыр жеткирип беришет. Дом интернатка биз ушул билим берүү министрлигинин флешмобун толугу менен колдойбуз. Баардык мамлекеттик органдарга дагы өтүнөбүз колдоп коюшту. Азыр бул картинканы мен өзүмдүн кабинетиме илем азыр. Рахмат менин Бекзат. Көп жаша.